Тамак аш азыктарынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча заманбап ыкмалар. Тамак аш азыктарынын коопсуздугу — бул тамак аш продукту нускамага ылайык даярдап жесе керектөөчүнүн саламаттыгына зыян тийгизбейт деген кепилдик. Тамак аш азыктарынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн салттуу ыкмалардын натыйжасы төмөн. Мисалга, даяр азыкты көзөмөлдөгөндө процесс ашыкча чыгымдуу, өндүрүштүн көлөмү канчалык чоң болсо, статистикалык жактан ошончолук өзүн актай албайт, керектөөчүнү аз даражада гана коргойт, өзгөрүп жаткан тобокелдиктерди эске албайт. Эгер даяр азыктар коопсуз эмес деп табылса, өндүрүлгөн, даяр, бирок колдонууга жарабаган азыктардын көлөмү көп болгондуктан өндүрүүчү ири жоготууга учурайт. Андыктан учурда тамак аш азыктарынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн жаңы ыкмалар актуалдуу болууда. Тамак аш азыктарынын коопсуздук менеджмент системасы керектөөчүнүн саламаттыгына зыян жеткирген кооптуу факторлордун жаралышын эскертүүгө негизделиш керек. Азыктардын коопсуздугунун заманбап менеджмент системалары төмөнкү жоболорго негизделген. Көйгөйдү чечүүгө караганда аны алдын алуу оң. Коопсуздук сапаттан маанилүүрөөк. Азыктын коопсуздугу — бул өндүрүүчүнүн негизги жоопкерчилиги жана ал өзүн өзү көзөмөлдөө системаларын өндүрүштө киргизиши зарыл. Коопсуздукка көзөмөл биринчи кезекте тобокелдиктерди анализдөөдөн кийин ишке ашырылат. Дагы бир жобо — азыктардын ассортименти абдан көп, керектөөчүлөрдүн табити да ар кандай. Ошондуктан суроо талап жана сунуштардын негизинде мындан тышкары керектөөчүнү адекваттуу кабардар кылуу менен сапатты базар жөнгө салат. Кыргызстанда тамак аш азыктарын өндүрүүчүлөргө Бажы Союзунун азык-түлүк коопсуздугу жөнүндөгү техникалык регламентинин талаптары коюлган. Бул техникалык регламент коопсуз тамак аш өндүрүшүн камсыздаган хас принциптеринин негизинде азык-түлүк өндүргөн чынжырчадагы бардык катышуучуларды менеджмент системасын киргизүүгө милдеттендирет. Бул талап даяр азык-түлүктү өндүргөндөргө гана эмес, чийки затты ташып келгендерге, ошондой эле айыл чарба азыктарын өндүрүүчүлөргө да тийиштүү. Коопсуз тамак аш азыктарын өндүрүүнүн принциптерин кайра иштеп чыгаруучулар, азык-түлүктөрдү ташуу менен алектенген логистикалык компаниялар, таңгактоочу материалдардын, тамак аш кошумчаларынын жабдууларын жеткирип берүүчүлөр киргизүүгө милдеттүү. Азыр талаптар пестициддерди жана тоюттарды, балык жана малдар үчүн ветеринардык препараттарды өндүрүүчүлөргө да тийиштүү. Кыргызстанда даяр тамак аш азыктарын өндүргөн мекемелердин үстүнөн Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти мамлекеттик көзөмөлдү жүргүзөт. Ал эми чийки зат жана иштетиле элек продукция менен иштешкен мекемелерди ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция көзөмөлдөйт. Бул органдардын өкүлдөрү каалаган убакта эскертүүсүз келип, кайсыл бир мекемеде коопсуз тамак аш өндүрүүнүн системасы киргизилгенин жана канчалык деңгээлде иштеп жатканын текшере алат. Касыпка негизделип киргизилген тамак аш азыктарынын коопсуздук менеджмент системасын сертификациялоого да болот. Бул ар бир компаниянын өз ыктыяры менен кабыл алына турган чечими. Бирок сертификатты алуу кардарлардын ишенимин жогорулатат. Биз FSC стандартындагы сертификацияны өтөлү деп турабыз. Ошол стандартка ылайыктап дагы биз системаны өзүн киргизип атабыз. Бул жерден талаптардын эң негизгилери температурный режимдер кирет. Бул кичине муздагыраак болот, бирок эт өндүрүшүп аткандан кийин, өндүрүш жагында болуп аткандан кийин ушундай талаптар бар. Андан кийин орусча айтканда перекрестное загрязнение болбош үчүн ар бир адам өзүнүн ордунда иштеш керек. Стандарттарды киргизүү оңой эмес процесс. Бирок адистер эгер баарын туура кылса, башынан баштап тамак аш коопсуздугуна жооп берген, иретке келтирилген система жыйынтыгында жалпы өндүрүш процессинин эффективдүү иштөөсүнө алып келээрин белгилешет. Системаны киргизүү мекемеге мыйзамдын аткарылышын сактоого гана эмес, иш процессин жайгарууга да жардам берет. Дагы бир жакшы жагы — компаниянын имиджинин жакшыруусу, ага ылайык кардарлардын көбөйгөнү. Артыкчылыктардын катарында экспортко чыгуу, ири соода тармактарынын текчелерине жетүү мүмкүнчүлүгү.